Экономикасы итке минген, эли мигрантка айланган эгемендүү өлкөбүз 30 жыл ичинде бир дагы завод, фабрика сала алган жок. Ички дүң өндүрмө эптеп Союздан калган инерция менен жылса, экспорт жаатында алтындын сыртка чыгып жатканы тууралуу гана маалымат бар. Мындай жагдайда инвестиция тартуу, бизнеске белсенген өзүбүздүн азаматтарды колдоо, коргоо, экономиканы көтөрүүгө шарт түзөт. Президент Садыр Жапаровдун 1 февралдагы менчикти коргоо жана ишкерлер жөнүндө инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыгында менчикти коргоонун конституциялык кепилдиктерин камсыз кылуу, экономиканын туруктуу өсүшүнө дем берүү, мамлекеттин ишкердик субъекттеринин экономикалык ишине негизсиз кийгилишүүсүн болтурбоо, ошондой эле инвесторлордун ишенимин жогорулатуу, жагымдуу инвестициялык климатты жана иштиктүү чөйрөнү түзүү керек деп кашкайып жазылып турат. Бирок иш жүзүнө келгенде жарлыктын аткарылышы теңирден тескери кетип, чакчалекей чыгып, ишкерлерди колдоо эмес эле кордоо болуп жатат. Акыркы айларда бир катар ири ишкерлер, инвесторлор кармалды. Мындай жагдайга бизнес-омбудсмен Орд Смит дагы тынчсыздануусун билдирди. 2007 жылдан бери кытайлык инвесторлорду чакырып, ондогон жылдар бою аталган проектти ишке ашырууга өмүрүн, ден соолугун ардаган, атүгүл жакын туугандарын ушул проектини колдоп, банктардан 12 миллион доллар кредит алууга көндүргөн академик, учурда Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев 4 февралда УКМК тарабынан 319 беренин 1-пункту коррупция менен кармалды. Бул цемент заводу таш көмүрдө жайгашып, жылына 800 000 тонна чыга турган, Түркмөнстанга, Өзбекстанга кете турган, анык экспорттук товарга айлана турган, тампонаждык цемент чыгара турган келечекте 2000-3000 жумушчу орду менен камсыздай турган цемент заводу. Инвесторлорду тартып, мамлекетке ар жылы миллиондогон салык төлөй турган, бүгүнкү күндө 40% бүтүп калган бул заводдун салынып, ишке кириши кимге жакпай жадат болду экен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Россияда тентип жүргөн жаштарыбыз келип, өз мамлекетинде эмгектенсин деп авторитетин салып, инвесторлорду чакырган, мамлекеттен бир тыйын албай завод курам деп, жакын туугандарынын жашаган үйүнө чейин күрөөгө коюп, ишкерликти өнүктүрүү максатында Демирбанк, Оптимабанк, Халык банк, Айыл банк, АКБ Кыргызстан жана башка банктардан жалпысынан 16 миллион АКШ доллар кредит алган окумуштуубуз академик Кубанычбек Жумалиевди камоо керекпи? Тескерисинче, тоокелчиликке барып, өлкөсү үчүн ири ишкана ачайын деп башын сайган уулун баркташ керек эле. 2005 жылдан бери Кыргызстандан качып кетпей, бизнестин аркыл багытында ишкерликти өнүктүрүп, жалпысынан 1000 адамдарга жумуш орун берген Жумалиевди 2020 жылдын май айынан бери текшерип, анын кыймылсыз мүлктөрү легалдуу каржы булактарынан жана банктардан алынган насыялар аркылуу сатып алынганы тууралуу корутунду чыккан.